Бишкек шаардык сотунда Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакированын катышуусунда Бишкек шаарынын жергиликтүү сотторунун 2020-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча жыйынтыктоочу кеңешме болуп өттү. Кеңешмеге жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Асанова, сот департаментинин директору Урмат Кожембердиев, Бишкек шаардагы райондук соттордун жана Бишкек шаардык сотунун судьялары катышты. Райондук соттордун төрагалары Бишкек шаардык сотунун төрагасынын жарандык экономикалык, кылмыш иштер жана жоруктар, административдик иштер боюнча орун басарлары өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча маалыматтарды өз баяндамаларында айтып өтүштү. Жолугушуунун катышуучулары сот адилеттигин жүзөгө ашыруу, ишти кароонун сапаты боюнча статистикалык маалыматтар менен таанышты. Ошондой эле иштерди кароодо келип чыккан маселелер талкууланды. Бишкек шаарынын райондук сотторунун судьяларына Бишкек шаардык сотуна даттанылган иштердин жокко чыгарылышы жана өзгөртүлгөн көрсөткүчтөрдүн негизинде иштерди кароодо кетирилген бардык кемчиликтер көрсөтүлдү. Ошондой эле Бишкек шаардык сотунун төрагасы Азамат Алыбаев региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында учурда сот адилеттигинин автоматташтыруу жана ювеналдык юстиция боюнча жигердүү иштер жүрүп жаткандыгын белгиледи. Бишкек шаарынын жергиликтүү сотторунун 2020-жылдагы иш-аракеттердин жыйынтыгына өзгөчө басым жасалды. Жалпысынан райондук соттор тарабынан иштерди кароонун сапаты 2019-жылдын ушул мезгилинин деңгээлинде сакталып, 72,75% түздү. Ошол эле учурда айрым райондук соттордо ишти кароонун сапатын жогорулатуу боюнча оң тенденция байкалууда. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова сот адилеттигин ишке ашырууда жогорку сапаттагы бирдей тажрыйбага жетишүүгө, иштерди өз мөөнөтүндө процессуалдык нормаларды сактоо менен кароого чакырды.